7 жылдан бeri көзү көрбөй калган Неmatcan Омаралиев коомчулуктун жардамына муктаж. 10 жыл мурун курулушта иштеп жүрүп кырсыктап көзүнүн көрүүсү начарлай баштаган. Буга чейин бир нече ооруканаларга кайрылып, бирок алгылыктуу жыйынтыкка жетишкен эмес. Мындан улам 46 жаштагы каарманыбыз көзүнүн тамырын сактап туруу үчүн ай сайын дарыланып турат. Şu операцияга муктаж болуп турам. Новосибирскийде, Түркияда жасайт экен, донорский кылып көздү алмаштырыш керек экен. Şu $10.000 деп докторлор ошондой дейди. Ошого менен жетишпей атат. Каражатым. Пенсиям жетпей атат. Тиричиликten ашпай атат. 4 майда балам бар. Дарыгерлердин айтымында Nematcan Омаралиевдин бир көзүн калыбына келтирүүгө мүмкүнчүлүк бар. Болгондо дагы аны операция аркылуу алмаштыруу керек. Мындай операциялар чет өлкөдө жасалат жана көп каражат талап кылынат. Бирок Омаралиевдин операция жасатууга финансылык абалы жол бербей турат. Ошого силерден кайрылып сурадым. Şu bir ayдын ичинде тездетпесеңер кийин алигиндей кеч болуп калат деп, ошондой деп докторлор диагноз койду. Ошого кайрылып атам. Мүмкүнчүлүгү болсо Алланын жолунда жардам бергиле. Nematcan Омаралиевге тез арада операция жасатуу зарыл болуп турат. Себеби анын бир көзүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү күндөн күнгө азайып бара жатканын дарыгерлер айтышат. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.